Саламатсыңарбы, мени сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү 9 класстар үчүн кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы Өзбекстан жана Тажикстан мамлекеттеринин экономикалык географиялык абалы. Сабакты мен Суран Нурматова атындагы Жалбат кыздар лицейинин география мугалими Мадалиева Зинагүл Жуманалиевна өтөмүн. Келгиле балдар, бүгүнкү сабакта мен силерди саякатка алып чыгайын. Бүгүнкү саякатыбыз эки мамлекетке болмокчу, Өзбекстан жана Тажикстан мамлекети. Анда биринчи саякатыбызга кеттик. Sen benim dilberim ver gel, canımı cananası ver gel. Sen benim dilberim ver gel, canımı cananası ver gel. İki cahan sarıları ver gel, derdimi dermanası ver gel. İki cahan sarıları ver gel, derdimi dermanası ver gel. Ver gel, ver gel, ver gel, canımı cananası ver gel. Ver gel, ver gel, ver gel, canımı cananası ver gel. Yüzleri gül gülümdür ver gel, avazı bülbülümdür ver gel. Кана эмесе балдар, биз эң сонун маанайда Өзбекстан мамлекетине келип жеттик. Жолдо биз Өзбекстан мамлекетинин эң сонун кооз аймактарын, эс алуу аймактарын көрүп келдик. Анда бүгүнкү Өзбекстандагы саякатыбыздын планы менен силерди тааныштырам. Бүгүнкү сабактын планы мамлекеттин визиттик карточкасы, географиялык жайгашуусу, жаратылыш ресурстары, калкы жана экономикасына кеңири токтолобуз. Сабактын максаты мамлекеттердин социалдык экономикалык деңгээлдерин салыштырабыз, өлкөлөрдүн өнүгүү этаптарына токтолобуз, ички экономикалык айырмачылыктарын анализ бергенге үйрөнөбүз, мамлекеттер аралык достук мамилени чындайбыз балдар. Анда кеттик. Өзбекстан Республикасы 1991 жылы 31 августта өзүн эгемендүү көз карандысыз мамлекет деп жарыялаган. Жылда 1 сентябрь эгемендүүлүк майрамы деп эсептелет. Өзбекстан Республикасынын калкы 33 миллион, 11 область жана карамагында Каракалпакстан Республикасы жайгашкан. Бул картада мамлекеттин картасын көрүп турасыңар. Чек арасында батышынан жана түндүгүнөн Казакстан мамлекети менен, чыгышынан Кыргызстан мамлекети, түштүк чыгышынан Тажикстан мамлекети, түштүгүнөн Афганистан, түштүк батышынан Түркменстан мамлекети менен чектешет. Аянты 447,4 миң километр квадратты түзөт балдар. Төмөнкү слайдтан силерге мамлекеттин атрибуттарын тааныштырам. Мамлекеттин герби, Өзбекстан мамлекетинин желеги жана акча бирдеги сум деп эсептелет. Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев 2016 жылы 14 декабрда өлкөнүн президенти деп шайланган. Мамлекеттин калкы 33 миллиондон ашык, жыштыгы 1 километр квадрат жерге 65, шаар калкы 51%, айыл калкы 49%, мамлекеттик тили өзбек тили деп эсептелинет. Бул сүрөттөн мамлекеттин калкын көрүп атасыңар. Калкы көп улуттуу, эң негизги калк деп өзбектер саналат 80%, казактар 3,1%, орустар 3,5%, каракалпактар 2,2%, тажиктер 5%, татарлар 1,1% жана көптөгөн улуттар бар. Борбору Ташкент шаары. Ташкент шаары экономикасы жогору эң өнүккөн шаар деп эсептелет мамлекетте. Жана да Өзбекстанда ири шаарлары бар. Төмөнкү шаарларга көңүлүңөрдү бурам. Самарканд, Бухара, Карши, Нукус, Кокон шаарлары. Бул шаарлар мамлекеттин туристтик базасы болуп саналат.
Борбордук Азиядан, КМШ өлкөлөрүнөн, чет өлкөлөрдөн көптөгөн туристтер келет. Канчалык турист келген сайын мамлекеттин экономикасына ошончолук салымын кошуп турат. Сөз экономикага кетип жатат, балдар. Мамлекеттин экономикасында туристтен башка дагы туристтердин негизги машина куруу жана айыл чарбасы болуп эсептелинет. Айыл чарбасынан пахта өстүрүү жана аны экспорттоо, машина курууда машина заводунан Асака шаарындагы Deo Nexia жана Chevrolet Spark маркасындагы машиналар чыгарылат, балдар. Биз өлкөнүн өнөр жайына токтолобуз. Газ өндүрүү, нефти, химия өнөр жайы, машина куруу, түстүү металлургия жана электроэнергетика. Мамлекеттин өнөр жайы бардык керектөөсүн камсыздайт, чет мамлекетке экспорттойт. Мисалга газды алсак, газ коңшу Кыргызстан, Казакстан жана Россия мамлекеттерине экспорттолот. Химия өнөр жайында ар түрдүү жер семирткичтер коңшу мамлекеттерге экспорттолот. Машина куруусунда ар түрдүү айыл чарбага керектүү машина шаймандарын жана трактордун пахта жыйноочу трактордун түрлөрү чыгарылат. Түстүү металлургияда алтынды жана уранды экспорттоодо түстүү металлургия эң чоң орунда турат өлкөдө. Кен байлыктары түстүү металл, сейрек кездешүүчү металл, баалуу металлдардан алтын жана урандын запасы көп кездешет. Металл эмес кен байлыктарга графит, сүрөттө көрүп турасыңар, туз, бентонит жана фосфорит. Мамлекет күйүүчү кен байлыктардан нефти, көмүр жана газы болуп саналат. Бул слайдка көңүлүңөрдү бурам. Мамлекет өнүгүүнүн жолунда бара жаткан мамлекеттердин катарына кирет. Алтындын запасы боюнча дүйнөдө 4-чү орунда, пахтанын буласын экспорттоодо 3-чү орунда, урандын запасы боюнча 7-чи орунда, уранды экспорттоо боюнча 3-чү орунда, калкынын саны боюнча КМШ өлкөлөрүнүн ичинде 3-чү орунда, калкынын саны боюнча түрк тилдүү калктын арасында 3-чү орунда, жаратылыш газы боюнча дүйнөдө 11-чи орунда турат. Англис тили 1-чи класстан баштап мектепте окутулат, балдар. Бул мамлекеттин жетишкендиктери. Эми силерге тапшырма. Тапшырма 1. Алтындын запасы боюнча дүйнөдө 4-чү орунда турат. 1-чи, 2-чи, 3-чү орунда турган мамлекеттер кайсы? Аларды табасыңар. Уранды экспорттоодо 3-чү орунда турат. 1-чи, 2-чи орунда турган мамлекеттер кайсылар? Калкынын мамлекеттердин ичинен 3-чү орунда турат. 1-чи, 2-чи орунда турган түрк тилдүү калк кайсылар? Буларды интернет булактарынан окуу китептериңерден пайдаланып аткарасыңар. Тапшырма түшүнүктүү болсо, мен айыл чарбасына өтөм. Айыл чарбасы дан эгиндери, пахтачылык, тамекичилик, жүзүмчүлүк, кант кызылчасы жана багбанчылык айыл чарбасынын негизги тармактары болуп эсептелет. Мамлекет өтө багбан жана дыйканчылык менен көп алектенген калк болуп саналат. Мал чарбасы, кара-көл койлору, эт-сүт багытында мал кармоо жана жипек куртун өстүрүү эң негизги чарбалары болуп саналат. Мамлекетти эт-сүт менен өзү каржылайт. Жаратылышы. Бул жерде жаратылышын көрүп турабыз. Рельефи түздүктүү, климаты кескин континенталдуу, кургак, 80% бул сүрөттө көрүнүп турган тоо Чимган тоосу. Бул Өзбекстан менен Кыргызстан мамлекетиндеги табигый чек ара деп эсептелет. Бийиктиги 3309 метр бийиктикте жатат. Айдаркөл, Кисар корго, Кала саякатчы гайы. Бул аймактар мамлекеттин рекреациялык комплексти эс алуучу жаратылышы десек болот. Жаратылыш аймактары десек болот. Бул слайдтан, балдар, Өзбекстандын негизги дарыялары Сырдария жана Амудария. Амудария Тажикстандан башталат, Афганистан, Түркменстан жана Өзбекстан, Каракалпакстандан Арал деңизине барып куят. Сырдариянын куймасы болуп, Кыргызстандагы Нарын дарыясы жана Кара дарыя биригип, Сырдариянын куймасы Арал деңизине барып куят. Бул жолдо эки дарыя тең сууга тиштерине ирригациялык эң чоң мааниси бар мамлекетте.
Экологиялық проблемалары деп Арал деңизи каралат. Бул негизинен Өзбекстан мамлекетинин эле проблемасы эмес, Борбордук Азиянын, КМШ өлкөлөрүнүн, дүйнөнүн тынчсыздандырган эң оор маселе. Бул акыркы 30 жылда эле Арал деңизинин деңгээли 13 метрге төмөндөп, мурдагы жээктен 120 километр аралыкка тартылып кеткен. Анын кесепетинен көптөгөн экосистема өзгөргөн. Бул Арал деңизин сактоо бардык дүйнө элдеринин негизги максаты деп айтсак болот. Балдар, бүгүнкү биз Өзбекстан мамлекетине болгон саякатыбызда силер кызыктуу маалыматтарды алды деп ойлойм. Анда кийинки мамлекет Тажикстан мамлекетибизге сапарыбызды улайбыз, балдар. Кеттик Тажикстан мамлекети. Биз Тажикстан мамлекетине келдик. Тажикстан мамлекетине келип жатып, жолдо биз Тажикстандын эң сонун кооз аймактары, эс алуучу жайлары, жаратылышы менен таанышып келдик. Тажикстан мамлекети силерге жактуу, балдар? Анда мен Тажикстандын кийинки Тажикстан Республикасы боюнча тааныштырып баштайын. Тажикстан Республикасы президенти Эмомали Рахмон, мамлекеттин желеги, мамлекеттин герби жана акча бирдиги сомони. Мамлекет президенттик республика болуп саналат. Абу Ибрахим Исмаил ибн Ахмад Сомони мамлекеттин негиздөөчүсү, акча бирдигине сүрөтү түшүрүлгөн. Мамлекеттин эң кадырлуу адамы деп Гүлназар Келдиев, Тажикстандын эл акыны, Киминдин сөзүн жазган акын. Бул сүрөттөрдөн мамлекеттин Борбор шаары, Душанбе шаары түшүрүлгөн. Кооз шаарлардын катарына кирет. Бул картада, балдар, Тажикстан мамлекетинин картасы, аянты 143 000 километр квадрат. Негизги чектешкен мамлекеттери түндүгүнөн Кыргызстан, чыгышынан Кытай, түштүгүнөн Афганистан, батышынан Өзбекстан мамлекеттери менен чектешет. 1991 жылы сентябрь айында эгемендүү мамлекет деп жарыяланган. Негизги соода өнөктөштөрү Россия, Турция, Кытай, Иран, Казакстан жана Афганистан мамлекеттери. Рельеф негизинен тоолуу. Бул сүрөттө көрүп тургандай, мамлекеттин 90% тоолуу деп эсептелинет. Деңиз деңгээлинен 3000 метрден бийик жайгашкан. Памир-Алай тоо системасынын түбүнүндө коммунизм чокусу жайгашкан. Коммунизм бул Борбордук Азиядагы эң бийик чоку деп эсептелинет. Климаты континенталдуу. Негизинен коңшу Кыргызстан мамлекетине климаты окшош келет. Балдар, биз мамлекеттин калкына токтолобуз. Бул сүрөттө көрүп тургандай, силер Тажикстан мамлекетинин калкы 9 миллиондон ашык. Төрөлүү, каза болуусу, табигый өсүүсү. Бул цифралардан биз мамлекеттин калкын жылдан жылга өсүп баратканын байкасак болот. Миграция көбүнчө Россия мамлекеттерине. Калктын жыштыгы 59 киши 1 километр квадрат жерге. Калктын улуттук составы боюнча тажиктер 60%, өзбектер 23%, орустар 10%, кыргыздар, казактар жана татарлар дагы жашашат. Жаратылыш ресурстарына токтолобуз, балдар.
ар түрдүү кен байлыктар кездешет. Негизинен уран, алтын, көмүр, алюминий жана полиметалл рудалары казылып алынат. Тажикстан мамлекети суу ресурсуна бай, дүйнөдө 8-чи ал эми КМШда 2-чи орунда турат. Эң ири Нурек КЭСи курулган. Бул сүрөттө Тажикстан мамлекеттеринин тоолору, рудалары жана Нурек КЭСин көрсөңөр болот. Өнөр жай тармактары боюнча кайра иштетүү, тоо кен, жеңил өнөр жайы, электроэнергетика, химия өнөр жайы жана машина куруу өнөр жайы бар. Биз жеңил өнөр жайына токтолобуз. Жеңил өнөр жайы составында пахта тазалоо, кебезден кездеме токуу, тор токуу, булгары бут кийимдерин тигүү кирет жана жибектен кездеме токуу да кирет. Көбүнчө жеңил өнөр жайында тамак аш өнөр жайы да кирип кетет. Мында көбүнчө вино жасоо, эфир майын өндүрүү жана консерваларды даярдоо, экспорттоо кирет. Тоо кен өнөр жайына негизинен алюминийди экспорттоо. Айыл чарбасы негизинен пахтачылык, дыйканчылык жана жашылча жемиштерди өстүрүү, көбүнчө кургатылган жер жемиштерди экспорттоо. Мал чарбачылыгы, кой багууда кисар жана кара көл койлору, топоз, жылкы, ири мүйүздүү мал багылат. Мамлекетте орчундуу орунду ээлейт. Мамлекет КМШга 1991-жылы мүчө болгон, Бириккен Улуттар уюмуна 1992-жылы мүчө болгон, экспортко Турция, Кытай, Казакстан жана Афганистан мамлекеттерине эң көп өлчөмдө алюминийди жана пахтаны, кен байлыктарын экспорттошот. Мамлекеттин импорту Россия 30%, Казакстан 10%, Украина, Иран жана Кытай мамлекети саналат. Мамлекеттин экологиялык проблемалары деп, мамлекет жери тоолуу болгондуктан жер титирөө көп, сейсмикалык жактан коркунучтуу, сел, көчкү жана суу ташкыны көп болот. Бул табигый кырсыктар мамлекеттин жашоосуна көп тоскоолдуктарды жаратып турат. Анда балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда Борбордук Азиянын 2 мамлекетине саякатка чыктык. Өзбекстан жана Тажикстан мамлекети. 2 мамлекеттин окшоштук жактары көбүнчө өнөр жайында, дыйканчылыгында, пахта өстүрүү жана экспорттоо боюнча окшоштуктары, каада салттары боюнча окшоштуктарын байкадык. Болгону биз 2 мамлекеттин айырмачылыктарын балдар өзүңөр байкагандай, Тажикстан мамлекетине караганда Өзбекстан мамлекетинин экономикасы, өнүгүүсү жогору экенин байкадык. Анда балдар, азаматсыңар, бүгүнкү сабакта биз кандай маалыматтарды алдык, бышыктоо үчүн төмөнкү суроолорго жооп бересиңер. Өзбекстан мамлекети Кыргызстан менен кайсыл тарабынан чектешет? Өзбекстандын рельефи түздүктүү, өлкөнүн 80% ээлейт. Кайсы ойдун жөнүндө сөз болуп жатат? Өзбекстан мамлекетинин карамагына кирген республика кайсыл? Тажикстан мамлекетиндеги өнүккөн өнөр жайы? Тажикстандын рельефи кандай? Тоолуу Бадахшан автономиялык областынын борбору? Каракалпакстан республикасынын борбору кайсыл? Анда балдар, бүгүн үйгө тапшырма. Өзбекстан мамлекетинин пахта эгилүүчү оазистерин жазгыла, жайгашкан ордун контур картага белгилегиле. Экинчи тапшырма. Тажикстан мамлекетин 3 бөлүккө бөлүп карайбыз. Түндүк Тажикстан, түштүк батыш Тажикстан, тоолуу Бадахшан. Эмне себептен бөлүнгөнүнө анализ бергиле. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз ушун менен аяктады. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки видео сабактан жолукканча саламатта калгыла.